азыр гана калем менен жазган нерсе бул өтө зарыл маселе деп эскерип кеттим. Чоң ата устазыбыз, Раматылык Чубак устазыбыздын мына көзү тирүү өмүрү узун болсун Саид Багдаш устазыбыздын устазы Абдулла Сыражуддин Аль-Хусейни рахимахуллахтун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын карманган жолу жана үммөткө көрсөткөн мындай бир жол көрсөтүүсү деген зарыл китебинин 203 бетинде өтө бир зарыл эскерүүнү айтыптыр. Мен кыргызчада окуп кете берейин, түшүнүктүү болуш үчүн убакытты да үнөмдөп. Мусулман адам дайыма ошол Кудайдын астында истигфарды көп айтыш керек. Кечирим сурап, күнөөлөрдүн кечиримин көп сураш керек. Эмне үчүн десе, күнөө кылгандагы күнөөлөрдүн кесепетинен улам жүрөктөгү кара тактар болот, кара тактар. Күнөөнүн кесепетинен улам жүрөктөрдөгү басылган кара тактарды жууп кетириш үчүн истигфарды көбүрөөк айтыш керек деп атат. Адамдын жүрөгү бул жерде китепте Абдулла Сыражуддин Хусейн устаз айтып атат, мусулман адам жүрөгү күзгү сымал таза болуп турат дейт. Эгерде ошол күзгү кирдеп, күнөө кылган сайын жана күнөөнүн чекити басылып калса, ал көрөгөчтүгүн жоготот деп атат. Демек андан уят кетет, андан кайрат кетет, аны жалкоолук басат, аны уятсыздык, шермендечилик ороп чулгап алат деп атат да. Жүрөктүн күзгүсүнө кара мөөр болуп, кара так болуп, мындай кир кылып, көркүн бузуп турган күнөөлөрдүн тагын истигфар менен жууп кетирип туруш керек деп атат. Анткени күнөөлөрдүн ошондой тактары болот. Адам күнөөнү тобо кылбай, истигфар тилебей көбөйтүп аткара бере турган болсо, ал Алла Тааланын бир жакшылык издеринен ал кадимкидей күнөө тозуп коет деп атат. Алланын берген жакшылыктарынан күнөөнүн кара тактары тозуп коет. Бул жана күзгүнүн мисалындагыдай эле. Күзгүнү чаң ушундай нерсе тозуп каптап кала турган болсо, эч нерсе көрүнбөй калат. Ошон үчүн хадисте дагы ушундай келген, бул хадисти имам Тирмизи бизге жеткирип берип атат. Момун адам күнөө кылганда жүрөгүнө кара чекит басылат деп атат. Тобо кылып, кечирим сурап, түпөйүл болсо, ошол жүрөгүндө күзгүсү кадимкидей тазаланат. Ал эми жана күнөөнү үстөккө босток кылып кете берсе, жана күнөө Кудай сактасын барып ороп алат. Кур'ан-ы Каримдеги баррана ала кулубихим, капырлар жайында алардын жүрөгүн кара так басып калды дегендей, момун адам көрөгөчтүгүн жоготуп койбосун деп атат да, Кудай сактасын. Ошондой бир кечирим тобо кылбаган болсо, кара так каптаган жүрөк жашоодо мындай бир ал сакалы болуп туруп деле же Кудай сактасын жолугу болуп туруп деле жаман иштерди кылып коюшу мүмкүн экен да. Ошентип өзү эле эмес, динди да жаман көрсөтүп коюш коркунучу бар экен. Кудайым ушундай жаман өнөкөттөн бизди сактап, мындай эми кемчиликтүүбүз баарыбыз кечирим сурап тобо кылганга мүмкүнчүлүк берсин.